Димитриевкадагы атышуу Ички иштер министрлиги террорчу жок кылынганын айтты. Атышуудан күч түзүмдөрүнүн 2 кызматкери жарадар болгон. Димитриевка айылында куралдуу каршылык көрсөткөн террорчу жок кылынганын Ички иштер министрлиги кабарлады. Ички иштер министрлиги жана УКМКнын атайын бөлүктөрү операция жүргүзгөн. Террорчу куралдуу каршылык көрсөтүп, натыйжада атышуудан күч түзүмдөрүнүн 2 кызматкери жарадар болгону айтылган. Террорчу жок кылынды. Окуя болгон жерде Ички иштер министрлиги жана УКМКнын жетекчилери бар. Учурда тергөө ыкчамтоо иштеп жатат. Аталган операция боюнча кошумча маалымат берилет деп айтылат кабарда. Муфтият Димитриевкада медресе курчоого алынды деген маалыматты четке какты. Медресенин студенттери коопсуз жайга көчүрүлгөн. Димитриевка айылындагы атышууда медресе курчоого алынды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы билдирди. Эскерте кетсек, бүгүн таңда атышуу болуп, Ички иштер министрлиги менен УКМКнын атайын бөлүктөрү куралдуу террорчуну кармоо боюнча операция жүргүзгөн. Ал каршылык көрсөтүп, натыйжада күч түзүмдөрүнүн 2 жокери жарадар болуп, согушкер жок кылынган. Атышууда медресе курчоого алынды делген маалымат чындыкка туура келбейт. Окуя Димитриевка айылындагы Зулкарнайн кыздар медресеси менен айыл өкмөттүн ортосундагы имараттарда катталган. Ал эми медресенин студенттери коопсуз жайга көчүрүлүп, бул жаатта тиешелүү органдар иш алып барууда деп айтылат кабарда. Димитриевкада террорист ижарага алып жашаган үй күйүп кетти. Бул тууралуу үй ээси Спутник агенттигинин кабарчысына билдирди. Ал 3 күн мурун Оштон келдим. Узак убакытка жашайбыз деп үйүбүздү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ал 3 күн мурун Оштон келдим. Узак убакытка жашайбыз деп үйүбүздү ижарага алган. Аялымды алып келем деген, бирок паспортун көрсөтпөй койгон. Биз билген жокпуз да анын террорист экенин. Эми мынтип үйүбүз күйүп кетти, деди кожойке. Жана ошондой эле бүгүн ал УКМК менен Ички иштер министрлигинин спецназарынын атайын операциясынын учурунда жок кылынды. Сөөгү чыгарылган учур. Маалымат Спутник Кыргызстан. We'll be right back.